Мисалы ушул 3 жылда кандай өзгөрүү байкай алдыңыз өлкөдө? Мен эң биринчи өзгөрүүнү байкаганым эле могу эме военный техникалардын келгени, границалардын бекемдеши өнүгүү ушундан болот окшойт. Андан тышкары эмне? Мектептер салынып атат, көрүп атасыңар. Барган эле угуп атасыз, новостьтен угуп атасыз. Канча мектеп салынды бир жыл ичинде. Андан тышкары аэропорттор салынып атат. Көп нерселер салынып атат да. Колдош керек. Бардык жагынан эле өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Жолдун баарын оңдоп атат. Жакшы имараттардын баары салынып атат дегендей. Пенсионерлерди карап атат. Мне кажется, бардык эле жагынан жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Мен Каракол көлдөнмүн да. Караколду аябай оңдоду, мисалы үчүн, аябай жакшы оңдоду. Жолдордун баарын оңдоду. Эми иштеген иши аябай эле жакшы көрүнүп атат. 3 жыл аралыгындагы эң биринчи байкалуу мен үчүн биринчи ушу коррупция азайды Кыргызстанда. Действительно коррупция азайды, потому что илгери bundan bir 5-6 жыл мурун элементарный балдарың мектепке алып барсаң, даже медицинский жанагындай жардамга алып барсаң дагы бир уколуң 50 сом. Азыр полный бесплатный болуп, Кудайга шүгүр жакшы. Кандай өзгөрүүлөрдү байкай алдыңыз? Жакшы эле иштеп атат. Ошо өзгөрүүлөр ушу жакшы домдош, жолдор жакшы оңдоо дегендей. Мектептер салынып атат. Буга чейин Кыргызстанда акыркы учурда көп мектептер салынды. Кумтарды өзүбүзгө алдык. Hem айткан сөздөрүн чет-четинен аткарып келет. Эми ийгилиги эле каалайбыз. То, что, наверное, активизировалась вот работа госоргана, вот, ну, потом забор вокруг Белого дома убрали, да? Вот это радует почему-то, такие символичные вещи. О, элде байкалды жакшы эле. Ошо эмнени байкадыңыз? Эми тияктан Ак үйдөн кетире турган адамдар кетирип атат, Көлбаевке окшогон адамдарды уже жок кылып атат. Өзгөрүш, прогресс бар го дейм. Өзгөрүүлөр экономикалык жактан, ички тышкы саясат жактан бүт эле жактан өзгөрүп атат. Аябай жакшы иштеп атат. Негизгиси ошол коңшу мамлекеттер менен мындай ынтымактуу чечишип алды. Чек ара маселелерин. О работе президента что я могу сказать? Очень хорошие реформы происходят в стране, вот на мой взгляд. Что радует, что повысили зарплату для бюджетников, вот что в первую очередь народ волнует. Новые поправки в законах тоже, я думаю, что нацелены на экономический рост страны и нацелены на лучшую жизнь для народа, ну, для обычного народа все делается, я так думаю.